Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздердин каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине баягы менде комментарийде сурашты эле, НАБУ боюнча айт, жана Киевде болуп аткан митинг жөнүндө айт деп. Зеленский НАБУ деген уюмдун өзүнүн көз карансыздыгын алып салган болчу. Ал НАБУ деген уюмдун көз карансыздыгы президентке да баш ийбей, сотко да баш ийбей, коррупцияга каршы тергөөлөрдү жүргүзгөнгө атайын ушундай агенттик түзүлдү эле Украинада. Ал агенттикти түзүүнү Евробиримдиктин талабы болчу эле да. Евробиримдиктин шарты боюнча Евробиримдикке кирейин десең, ошондой көз карансыз агенттикти түзөсүң. Ал агенттик бүт коррупция боюнча иштерди тергейт, карайт, текшерет. Аларды отургузса болбойт түрмөгө, аларда иммунитет бар. Депутаттардыкынан да жогору да. Ал деген президентке баш ийбейт, сотко баш ийбейт, сенаторлорго, ошо депутаттарга баш ийбейт, жана анын тергөөлөрдү жүргүзгөндө эч ким аларга бөгөт койбошу керек болчу да. Ушундай шарттар коюлган. Анан акыркы жылдары ошо НАБУ көп тергөөлөрдү өткөрүп, президенттик офиске каршы иштерди алып баратат деген Зеленскийдин администрацияларынын өкүлчүлүктөрүнүн сөздөрү айтыла баштады. Жана ошо НАБУга өтүп кеткен кишилер иштеп калган Орусияга кызмат кылышат деген сөздөр айтыла баштаган да. Анан ошол нерсенен ошо Орусиянын кызыкчылыгына иштеп жатат, Украинаны жаманатты кылганышат, Украинаны коррупцияга айыптап жатышат, жана Украинанын баягы адеп аклактуу эмес экенин көрсөтүп, ушундай кандайдыр абийирине ушундай көлөкө түшүрүп жатат деген сөздөр айтыла баштады администрациядан. Президент да аны бир малда ошол жакында эле өткөн жумада алып туруп бүт укуктарын, ыйгарым укуктарынан ажыратып салды да, жана иммунитеттен ажыратып салды. Анан ошондо Киевде ошо митингдер башталды. Митингдер башталып туруп алар каршы чыкты ошого. Эмне кылганың деп, анткени Евробиримдиктен дагы мындай тез эле реакция болду Евробиримдиктен. Еврокомиссарлар айта баштады, бул деген биздин шарт болчу, силер биздин шартты бузуп атасыңар, демек силер деген ошо чыгып кетишиңер керек дейт ошо Евробиримдиктин кандидатурасынан. Биз аны эми карабайбыз, эми биз силердин ошо тестетилген түрдө Евробиримдикке киргизели дедик элек, андан ары НАТОга да караштыралы дедик элек, бирок силер ушундай ишти баштагандыктан, биздин шартты бузгандыктан биз деген ушул нерсени паузага коебуз дейт, токтотобуз дейт, тынуу кылабыз дейт да. Эми биз силерди карабайбыз дейт Евробиримдикке кандидат катары. Бул Молдова менен Украина бирдей келе жаткан болчу. Азыр эми сөздөр болуп атат, Молдованы киргизебиз дейт, Украинаны дагы карайбыз дейт да. Ушул нерсе Украинанын коопсуздугуна чоң сокку урду деп айтып атышат эсерипчилер. Анткени Украина Евробиримдикке кирсе, Европа өлкөлөрүнүн мындай калканы астында болмок дейт. Бирок ушул нерсе баягы көп күмөн санатып койду. Демек Украинада кандай бул жерде коррупция күчөп кеттиби, чын эле президенттин администрациясы түзмө-түз катышпы деген суроолор пайда болду да. Бирок муну дагы Зеленскийдин администрациясы айтып атат, бул Орусиянын жомогу дейт, тамсили дейт, бул Орусиянын атайын баягы психологиялык маалыматтык операциясы, биз деген эң негизги себеп ошо биз ошо ыйгарым укуктарын алып койгон НАБУ мүчөлөрүнө булар деген орустардын агенттери деп айтып атат да. Анан Зеленский 1-2 күн митингтерди карап, жана Евробиримдиктин ошол реакциясын угуп, акырында кайра айта баштады. Шашпагыла, коркпогула, биз деген супер президенттик, супер мындай мыйзамды даярдап жатабыз дейт. НАБУга мурункудан да көп ушундай көз карансыздык, ыйгарым укуктарын беребиз дейт. Бирок ичиндеги баягы болуп аткан ошо кишилердин курамын дейт, топтордун курамын өзгөртөбүз дейт. Өзгөрткөндөн кийин анан кайра укуктарын кайтарабыз, супер президенттик мыйзам даярдап жатам деп митингтерди убактылуу түрдө токтотту. Евробиримдик баары бир мындай жакшы эмес көз менен карады, буга карап атышат, эмне болуп кетер экен деп. Түшүнүш керек, ошо Украинада коррупция болуп келген жана болуп жатат, бирок Украинада бүгүнкү күнү бир четинен улуттукта өз сезимдиги мындай күчөп жатат. Анткени эгерде билесиңер, куралдуу урдаса согуш кезинде элдер өлөт да. Ошон үчүн элдер өлүп аткандан кийин украиналыктардын кээ бир учурларында кээ бир түзүмдөрдө аскерлери өзүлөр айтат, биз деген өзүбүз кимди урдаганын билсек дейт, өлтүрүп кетебиз деп айтып атышат да. Биз деген ошо Орусия менен согушуп атканда өлүп атабыз баарыбыз, эгерде биз ошо курал урдаганды билип калсак дейт, тарынбагыла дейт да, командирлерге, офицерлерге, депутаттарга, саясатчыларга. Биз деген дейт ошо фронттон ротация кылар келерибиз менен силерди дагы кырып чыгабыз деп айтып атат да.
ошондой нерсе болуп атат. Ошондуктан бир четинен украиналыктар ошо коррупциясы бар, коррупциясы аябай мындай катаал, анткени кээ бир учурда алар деген ошо Америка Штаттардан мындай байкалган нерсе да, ошо атайын микрочиптерди сатып алып ракетага коючу, ошол ракетаны Орусияга саткан. Анан ошол ракеталардын чиби ошолор турган баягы саткан компаниянын офиси турган жерине ошол эле ракета түшөт, ошол эле ракетада так ошол өзүлөрү саткан микрочип да. Ошондой нерсеге чейин барып жатат ошол нерсе. Согуш, коррупция такыр баягы өзү отурган бутакты мындай кыйгандай болуп жатышат кээ адамдар Украинада. Түшүнөбү түшүнбөйбү билбейм да, бирок кээ бир учурда ошол акча табыш үчүн, кандайдыр бир тыйынын табыш үчүн толугу менен ошол АДП ахлактан аттап, өзүнүн кандайдыр бир уятынан аттап, өлкөнүн тагдырына балта чапкандар бар экен да. Анан эң өкүнүчтүүсү, эгерде бул президенттин администрациясында болуп калса, азырынча ошол серепчилер айтат, окшоп атат дейт. Бирок көпчүлүк ошол серепчилер айтып атат, азыр согушуп атабыз, Зеленскийди өзүбүз эле дарга асып салабыз дейт, согуш бүткөндөн кийин. Азыр болсо жеңгиче дейт. Ички саясат, ички разборкалар бизге бир гана алсыратат дейт да. Ошон үчүн ушуну жазып койдук дейт, ошол нерсе болуп кеткенин, ошол нерсени сурайбыз дейт Зеленскийден. Анан азыр болсо баягы эң ошондой чоң ажал иштерди жасагандарды кыялы дейт, бирок негизи бүт көңүл фронтто дейт да. Ошондой суроо менен, ошондой сөздөр менен ар бир ошо мүмкүн күнү серепчилери, блогерлери, ошо расмий дагы мындай кандайдыр бир саясатка катышкан адамдары айтып жатышат да. Биз критикалап атабыз дейт, биз деген жазага тартабыз дейт, бирок азырынча колдун кармагыча бүт көңүлүбүздү ички саясаттан сырткы саясатка согушка бурабыз деп айтып жатышат да. Ошондо кандай деп ойлоп атасыздар? Ошол көрүнүш ар кайсы мамлекетте боло береби же постсоветтик мамлекеттерде күчөбү? Эмнеге ушундай болуп атат да? Мисалы үчүн эмнеге кээ бир адамдар ошол келечекке эркин эркин балта чабат? Эмнеге өзүнүн жеке келечеги үчүн бүт өлкөнүн келечегине балта чаап коет дагы, өзүнө жоопкерчиликти үйөт дагы. Жана ошол жоопкерчилик баары бир артынан куйбу убакыт өтөрү менен же тукум куйбу баары бир келет да ал жоопкерчилик. Бирок эмнеге алар ошондон коркушпайт? Же болбосо баягы өттө өзүн мындай сак сезеби? Кандай? Же болбосо бул согуштун дагы жарымыбы? Алар чынын айткандай эле ошо коррупционерлер өзү, мисалы үчүн администрацияда отурса, алар душманга кызмат кылабы? Ошо бүт суроолорду суроолор туулат, албетте дагы жооптор укса кызыктуу болот го дейм. Ошон үчүн комментарийлерге жазгыла жообуңарды. Кандай деп ойлойсуздар? Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.